Марсельское такси. Свободен. Шаарыбызда эмне көп? Албетте такси. Кандай гана унаалар таксиге чыкпайт. Бирок сизге лимузин келди беле? Кардар чалат чакырат, күтпөйт лимузин келет деп, жатайын чакырбайт лимузин келет деп. Ошол учурда эле заказды тандап алып эле айдоочу бара берет ошол кардаргачы. Ал кардарда болгону гана СМС келет, лимузин келет деп. Кээ бири окуйт, кээ бири окубайт. Окуган адам таң калып коет. Ошондо бактылуу кардарды бекер лимузин жеткирет. Бирөө эмоциясын ичинде сактабайт, бөлүшөт биз мененчи. Анан ал эме эмоция бизге дагы да мындай положительно влиять этет. Баардыгы эле сүйүнөт лимузин келсе. Мен деле сүйүнмөкмүн. Мерседес маркасындагы 4 эшиктүү унаа кардарларга ыңгайлуу болгондой жасалган. Ошондой эле майрамдарда тышкы кузову атайын кооздолот. Жаңы жыл болсо айдап атпаймынбы, гирлянда чаптап, даярдайт, полностью чаптайт. Көрсөң керек кышында. Жалтырап чыгып калат. Ёлкадай болуп. Мына биз бүгүн бактылуу кардар окшойбуз, андыктан бизге лимузин келди. Мен аябай бактылуу турбаймынбы ошондо, Анда ошондо мени жаш гвардия 59-га жеткизип коюңузчу. Макул кеттик. Айтбек Балбаевдин айтымында лимузиндин таксиде иштегенине көп эле болгон. Кээ бир кардарлар чалып атайын суранышкан учурлар да жок эмес. Ал эми унаа чоң болгону менен жолдо оорчулук жаратпайт. Жөнөкөй машинадан айырмасы деле жок. Башында биринчи айдаганда балгим орусча айтканда неприятно. Бата албай эле. Чындыгында өзүмдү аябай бактылуу сезип атам. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.